коррупцияның қамыры шуншалық кеңейіп жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айылышка күрөш уланып жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө жана аларды каржылаган айрым жеке ишкерлерге карата кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу фактылары боюнча тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарындагы Цум Айчүрөк соода борборунун ээси Габбазов Анвар Илшатовичке карата кылмыш жаза кодексинин уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмышты жасагандыгы үчүн сырттан айып тагылды. Габбазов Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоо, ошондой эле кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу менен алектенген. Ошону менен бирге иликтөө иштеринин жүрүшүндө Цум Айчүрөк ачык акционердик коомунун негизги уюштуруучулары 2 юридикалык жак экендиги аныкталган. Тактап айтканда, уюштуруучулардын бири Башкы универмаг жоопкерчилиги чектелген коому Цум Айчүрөк ачык акционердик коомунун 47% акциясына ээлик кылган. Өз кезегинде Башкы универмаг жоопкерчилиги чектелген коомунун жалгыз негиздөөчүсү Анвар Габбазовдун апасы Маметова Анашхан Хашимуханова болуп саналат. Цум Айчүрөк ачык акционердик коомунун уюштуруучуларынын экинчиси Цум Холдинг ачык акционердик коому. Ал тарапка акциялардын 44% таандык. Ошол эле учурда Цум Холдинг ачык акционердик коомунун жетекчиси болуп, Анвар Габбазовдун аффилиацияланган адамы Абдыжапаров Болушбек Абдыжапарович эсептелет. Ошол эле учурда Цум Айчүрөктүн соода жайларын жана кызматтык жайларды ижарага берүү City Центр жоопкерчилиги чектелген коому аркылуу ишке ашырылат. Анын жалгыз негиздөөчүсү Габбазовдун эжеси Хадия Илшатовна Маметова болуп саналат. Ошондой эле Башкы универсал дүкөн ачык акционердик коомунун директору Мухтаров Нурмамет Рафхатович Анвар Габбазов жана анын бир тууганы Ришат Илшатович Габбазовдун Бишкек шаары Восток Кичи району 5 номер 33-үй 3-батир дареги боюнча катталган. Ошентип Цум Айчүрөк ачык акционердик коомунун чыныгы ээси Габбазов азыркы учурда ал фамилиясын Маметов деп өзгөртүп алган Анвар Илшатович болуп саналат. Ал аталган мүлктү өзүнүн аффилиацияланган адамдарына, анын ичинде жакын туугандарына каттаткан. Коррупцияның қамыры шуншалық кеңейіп жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айылышка күрөш уланып жатат.